Assalamu алейкум кадырман телекөрүүчүлөр. Жаштардын деминен жаралып, жаштарды алга сүрөөгө багытталган, кыргыз тилин өнүктүрүүгө жана кыргыз тилиндеги дебатты өнүктүрүүгө багытталган жарыш сөз теледебаты 2-сезонунун ишин баштайт. Албетте, жаштарга дем күч каалап, биз 2-сезонду ачык деп жарыялайбыз. Албетте, оюн калыссыз болбойт. Калыстар менен тааныштырып өтсөм сиздерди. Алгач биздин калыстар тобунун мүчөсү Жомарт Жолдошев, Жомарт энд Партнерс юридикал компаниясынын президенти. Альфира Супатаева, Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы мамлекеттик тил боюнча комиссиянын адиси. Темирлан Бекботоев, Мекенчил жаш коомдук уюмунун төрагасы. Кадырман телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин бул чыгарылышыбызга Мекенчил жаш коомдук уюму демөөрчүлүгүн көргөздү, терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте, бизди алдыда кызыктуу талкуу күтүп жатат. Бул талкууну бизге жүргүзүп берүү үчүн топторду тааныштырсам, менин оң жагымда буюрса Көкжөтөл деген топ өзүнүн кайратмандыгын, тили курчтугун көрсөткөн турат. Топтун курамы Жакшылык Айтбаев, Аскаров, Баялы. Ал эми менин сол жагымда бул төгүндөчү тарап чиновниктер деп аталат бул топ. Ал эми топтун курамы Эмил уулу Таалайбек, Жыргалбеков, Айбектен турат. Сөз кылычтай курч. Мына ушул курч кылычы менен биздин азыркы эки топ кандай оюн көрсөтүп берет, алдыда күбө болмокчубуз. Резолюция. Бул палата мектептерде 2015-2016 окуу жылынан баштап бирдиктүү мектеп формасын киргизүүгө каршы чыгат. Тастыктоочу тарапка биз 5 мүнөт убакыт беребиз. Биринчи акыркы мүнөттөрдө суроо берүүгө болбойт. Сиздин убактыңыз башталды. Арыбаңыздар, урматтуу бүгүнкү оюндун жүрүшүн көрүүчүлөрү жана биздин телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү биз мектепте 2015-жылдан 2016 жылга караган жылы бирдиктүү мектеп формасына киргизүүсүнө каршы чыгабыз. Жана эмне үчүн бүгүнкү күндө биз каршы чыгар экенибизди көргөзүп беребиз. Эмне эле эми карасак, мектеп деген эмне? Бул болсо билим берүүчү мекеме катары билебиз. Ал эми бирдиктүү мектеп формасы өзү айтып тургандай эле баардыгы өлкө ичинде баардыгы кие турчу мектеп формасы. Жана эмне үчүн биз бүгүнкү күндө буга каршы чыгыш керекпиз? Негизи эле бүгүнкү билим берүү тармагына кайрылсак, заман талабы эмнени талап кылып атат бизден? Заман бизден кандай адамдар талап кылат деген суроодо, бүгүнкү күндө бизде креативдүү адамдар керек деп атат. Жумуш базарында креативдүү, аналитикалык ой жүгүртө билген адамдар. Бүгүнкү күндө бизге башкача дагы ушул сыяктуу таланттуу адамдар керек болуп жаткандыгын биз билип турабыз. Бирок мектеп азыр эмнеге үйрөтүп жатканда, мектеп стандарттуулукка басым жасап атат. Башкача айтканда, баардыгы бирдей мектеп форма кийсин деген сөздө чоң бир стандарттуулук деген нерсе жатат да. Ал эми заман эмнени талап кылат? Бизден, мен айтып кеткендей, башка нерсени талап кылат. Бизден креативдүүлүктү, сындуу ой жүгүртүүнү талап кылып жатат да. Ошондой адамдар керек. Кыскасын айтканда, 7-ге 7-nin кошсо канча болот дегенде 77 деп жооп берип салган адамдар дагы 14 деп жооп бергенге караганда жогору бааланат эмгек базарында. Эми карасак, стандарттуулук дегенде эмне? Адамдардын калыбын чектеп коюп атат да. Мен мисалы үчүн бир нерсе кийгим келет, бирок аны сен кийбе, сен бардыгы кийгендей кий деп жатат да. Орусча айтканда бул кандай болуп калат? Сера масса деген түшүнүк бар да бизде. Ошондой болуп калат да, бардыгы бирдей болуш керек, болду деген нерсе да. Ал эми адамдын эркиндигин, кыялын деги эле ушул адамдын индивидуалдуулугун чектегенде биз эч качан өнүкпөйбүз. Адамдын инсандыгын өнүктүрсөк, жеке адамдын ушундай индивидуалдуулугун өнүктүрсөк, биз келечекте күчтүү адамдарды тарбиялап чыгара алабыз. Ошондуктан бүгүнкү биздин аргументибиз бул заман талабына дал келбеген, бардыгы бирдей кие турсун деген нерсеге бүгүнкү күндө каршы чыгып жатабыз. Экинчиден, билим берүү процесси өзү кандай? Мектеп эмнеге үйрөтөт? Биринчи функциясы эмне мектептин? Балдарга билим берүү. Бирок мектеп булардын киргизип жаткан нерсеси бардыгы бирдей болсун деген нерсе, бул өзү эмне? Дисциплинага, тартипке, ушундай нерселерге үйрөттү деп жатат да. Бирок мектеп биринчи эмнеге басым жасаш керек? Билим берүүгө басым жасаш керек. Мектептен барып мен окуганымды көрсүн да, мен дисциплинам эмес. Дисциплина бул башка нерсе. Тартип бул өзү эмне? Адамдар арасында мамиле. Адамдар арасында мамиле качан жакшы болот? Биз
адамдар аралык мамиле жакшы болгон учур бул адамдар деңгээли өскөндө адам канчалык жакшы деңгээлде болсо ошончолук тартиптүү болот. Башкача айтканда адамды биз кантип жакшы деңгээлге чыгара алабыз? Биз күчтүү билим бергенде. Ал эми сен сулуу кийинип кел же баардык бирдей кийинип келди дегенде биз деген ар дайым алардын жакшы тартиптүү болуу деген сөз эмес. Мен жакшы кийинип кол сулуу болуп туруп деле дос баламды тээп качып кетишим мүмкүн. Бул жерде адам деңгээлин өстүрүш керекпиз. Үчүнчү жактан бул мыйзамдын аткарылышы. Буга чейин мектепте билебиз, устаздарында бар. Негизи мыйзам болбосо да устаздарда мектеп окуучусу ак көйнөк жана карашым же болбосо бантик кийип келсин деген ар бир мектептерде талап болуп келген. Бирок ушул канчалык деңгээлде аткарылчу? Ушул аткарылчу беле? Ким кийип келчү? Мисалы үчүн директор мени кыйнап, сен жакшы окуйсуң деп туруп кийгизип койчу. Сен үлгү болосуң деп. Бирок менден сырткары мектепте 3 эле адам кийчү. Бул жакшы бир окуган балалар болчу, жана мектеп президент. Башка эч ким кийчү эмес. Эми ушул мыйзам аткарылабы? Жана биз кандай аракеттерди көрөбүз ушунун аткарылуына? Мисалы үчүн мен барайын. Бүгүн мыйзам кабыл алдык, мен кийимим кирдеп калды. Бир эле прецеденттик учурду алып, мен кийим кирдеп калды, мен жынсы менен барып калдым да, барсам мени киргизбей койду. Бул жерде түздөн түз менин укугумду тепселеп жатат. Себеби мыйзамда жазылчу ар бир окуучу мыйзамга ылайык бекер билим алууга укуктуу деп жатат. Ал эми бул жерде адамдын укугун тепселеп жатат. Себеби мугалим мени сабакка киргизбей койсо, менин укугум тегеленген деген сөз бул нерсе. Андан кийинки биз аналогиялык жактан бир дискриминация болуп кетерин да байкап кетелик да. Бүгүнкү күндө азыр кабыл алсак кандай болот? Форманын эки түрү болот да, эки фасондо жасалганчы. Бирок кымбат баалуу жасалат, бирок арзан баалуу жасалат. Кымбат баалууну ким алат? Байлар алат. Арзан баалууну кимдер алат? Кедейлер алып атат да. Эми бул жерде кандай чоң дискриминация келип чыгат? Байлар мисалы үчүн бир класста 30 окуучу окуйт десек, оносу мейли жакшы кийим алалык, 5000 сом ал. Бак кедейлер бар арзаныраак 2000 алат да. Ал кийин эмне болот мектепке барганда? Сен ата-энең кедей экен деген нерсе пайда болот да. Азыркы учурда андай нерсе жок. Байкалса дагы көп кийимдер көп байкалбай калат да. Эгерде биз азыр эки эле типке өтсөк, бай адамдардын кийген кийими жана кедейлердин кийген кийими десе, бул жерде чоң дискриминация, бул жерде чоң катастрофа келип чыккан. Сиздин убактыңыз бүттү. Кыскача жыйынтыктап коюңуз. Экономикалык факторго карасак, бир үй бүлөдө 4 адам окушу мүмкүн. Ал балдардын энеси ата энеси кантип камсыздай? Ошол жактар дагы бар да. Мисалы үчүн бул кийим 2000 сомдон турат деп атат, 8000 сомго кантип камсыздайт? Чоң рахмат. Тараптын лидерине терең ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе төгүндөчү тараптын жетекчисине кеп кезегин берсек, сиздин убактыңыз 5 мүнөт. Биринчи акыркы мүнөттөрдө каршы тараптан суроо берүүгө болбойт. Сиздин убактыңыз башталды. Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, жана урматтуу калдыктар түзүмү. Мен Эмилулуу Талайбек, чиновниктер командасынын башчысы жана Кыргыз Улуттук университетинин мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультетинин 2-курсунда окуйм. Ана эмесе позицияны баштасак, бүгүнкү күндө ырастоочу тарап чыгып ошол бирдиктүү мектеп формасын киргизүүгө каршы чыгат. Эмне үчүн деген суроо бергенде булар айтып жатышат. Экономикалык жактан туура келбейт, мен укугумду тебелеп атат, анан каалоомду чектеп атат да. Эми урматтуу сот, эми ушул укугумду тебелеп атат деген нерсеге кайрыла кетейин да. Эми мектеп бул мамлекеттик мекеме. Эми ошол мамлекеттик мекемеде мамлекеттин саясаты жүрүш керек. Мамлекеттик мекемеде мамлекет саясаты жүрүш керек. Эгер мамлекет кандай закон киргизсе, кандай мыйзам киргизсе, ошого баш ийиш керек. Эгерде ошондой мыйзамга баш ийбеген, менин каалоомду чектеп атат деген болсо, анда тартип болбойт. Тартип жок жерде жыйынтык болбойт. Ошону эске алып коюңуздар. Жыйынтык жок, ал жыйынтык болбойт. Биз болсо негизи көтөргөн позициябыз бул мектеп формасын, бирдиктүү мектеп формасын киргизиш керек. Ал бирдиктүү мектеп формасын киргизүүнүн негизги максаты бул социалдык ажырымды теңдөө. Мисалы үчүн азыр мектептеги окуган балдар экиге бөлүнүп жүрүшөт да. Бир аябай бай кишинин балдары же болбосо кедей кишинин балдары. Ал кийимге карап бөлүнүп ашат да. Ошондон улам кемсинүү пайда болот кээ балдардачы. Балдарда кемсинүү пайда болуп, анан ошондон учурдан суицидке да барышы мүмкүн да. Ошондуктан биз социалдык ажырымды теңдейли деп жатабыз, урматтуу. Эгерде балдардын азыркы күндө психологиясын алып көрүп турган болсок, окуучулар психология алып көрөт. Алар деген кийим аркылуу атаандашып жатат, билим аркылуу эмес. Биз ушул мектеп бирдиктүү формасын киргизүү менен алардын кийим аркылуу атаандашуу эмес, билим аркылуу атаандашына чоң өбөлгө түзүп беребиз. Андан кийинкиси болсо бизде өзүңүздөр билгендей, бул чоңураак класстарда деген кыздары, мисалы үчүн кыска юбка кийип, шиштакка кийип, мектепке эмес, как будто салонго келген сыяктуу келишет да.
ошону биз ошого бөгөт коелу деп атабыз. Салонго келген сыяктуу келет да, ал жерде эмне? Мектепке келген киши окуйын деп келет, туура, билим алайын деп келет. А кийимине карабайт. Ошо кийим негизинде ошол кыздарды салонго келген сыяктуу кезде ал мектептеги окуучу кыздарды ала качуу да көп болуп жатат да. Анткени деген жаштар ошону айырмалайт. Ошол окуучуну окуучудай кылыш керек да. А окуучу болбой эле чоң киши болуп атат да. Ошол үчүн биз бул бирдиктүү мектеп формасын киргизүү менен биз окуучуну окуучудай тартипке салабыз. Ал эми биздин философияны айтты, бул бүгүнкү мектеп окуучулар эртеңки келечек ээлери. Эгерде биз бүгүн мекен эмнеден башталат? Мекен мектептен башталат. Эгерде биз мектепке ушундай тартип киргизсек, ушундай норма киргизсек, анда эртеңки күнү анда алардын билими деңгээли жогорулабайт. Эмнеге? Анткени мисалы үчүн Себатты алып көрөлү. Ал 22 жылдан бери Кыргызстанда иштеп мектептери бар да. Ошол жерде баардыгы бирдей форма кийет. Алардын баардыгы билимдери жогору. Алардын баардыгы билим менен гана атаандаштар. Ал эми биздин башка өзүбүздүн мектептерди алып көрө турган болсок, аларда бирдей форма жок, жанагындай атаандаштыктар болуп, анан мугалимдердин дагы көз карашы башкача болот да. Анткени бай адам баласы кычыраак кийинип келсе, ага кылган мамилеси менен кедей балага кылган мамилеси башкача болот да. Ырасташтар айтып кетти, мен каалоомду чектеп коет, анан мен каалагандай кийинишим керек дейт да. Урматтуу, эми элестетип көрөлү. Эгерде адам каалагандай басып, каалагандай жүрө берсе, ал жерде тартип болбойт да. Жок, кааламайт. Ошол жерде тартип болбойт да. Эгер мен айтып атпаймынбы, тартип бар жерде жыйынтык болот. Эгерде биз тартипти анда мектеп ар ким ар кандай кийинип келе берсин, бул мектеп формасын бирдиктүү мектеп формасын киргизүүнүн негизги бир себептеринин бири да бул хиджабтар болуп эсептелет да. Хиджабта дагы мисалы үчүн ар ким ар кандай кийип, мисалы үчүн хиджаб кийип келип алып физкультурага катышып койгон болот да. Ал жерде эмне? Мектептеги бул мамлекеттик мекеме, мектептеги мамлекеттик мекеме болгондон мамлекеттин саясаты, мамлекеттин мыйзамы, мамлекет көрсөткөн нормалар иштеш керек да. Ал жерде өзүнүн каалоосу эмесчи. Адамда каалоо көп, адам каалоосу чектелбейт, туура урматтуу. Адам каалоосу чектелбейт. Ошол каалоону биз чектеп, атайын норма киргизиш керек. Ошонун негизинде биз ушул бирдиктүү мектеп формасын киргизип жатабыз. Мисалы үчүн бул негизги биздин идеябыз бул билимди жогорулатуу, билим деңгээлин жогорулатуу. Билим деңгээлин кантип жогорулатабыз десек, биз ошол кийимден башташ, биринчи тепкичтен башташ керек да. Булар өкмөт тараптан айтып жатат, билим деңгээлин жогорулатабыз деп жатат да. Билим деңгээлин кантип жогорулатабыз десе, булар булар деген ошондой биз каалагандай кийинип келип, биз салонго келгендей келип, анан биз өзүбүз каалайбыз, мен укугум төбөлө деп, бул укугун мисалы үчүн билбеген укугун чыгарып алат да. Ошонун негизинде бул билим деңгээли андай жогорулабайт. Билим деңгээли качан жогорулайт? Качан гана биз ошол жерде тартип болгондо, биз ошондой норма киргизип бергенде, ошондо биздин билим деңгээси жогорулайт. Ушундай мен сөзүмдү баштап. Тараптын жетекчисине телеграфчылык менен билдиребиз. Кеп кезегин төгүндөчү тараптын мүчөсүнө беребиз. Сиздин убактыңыз 5 мүнөт. Биринчи акыркы мүнөттөрдө суроо берүүгө болбойт. Сиздин убактыңыз башталды. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Талаштан тактык жаралат деген биздин жарандар. Анда эмесе мен өзүмдүн кебимди баштаарымдын астында биздин атаандаштардын ойлоруна токтоло кетсем, биринчи эле айтып аткандыгы бул негизги идеясы деп айтсам болот. Бул социалдык теңсиздик, мектептердеги болуп аткан социалдык теңсиздикти көйгөйдү коюп атышат. Мен айтат болсом, ушул форманы киргизүү менен силер ушул социалдык көйгөйдү жое албайсыңар. Бул көйгөйдүн тамыры өтө түпкүрүнө өтүп кеткен. Мен ушулардын сөзүн угуп отуруп бир маселени, бир имаратты эстеп атам да. Бишкек шаарынын мэриясынын имаратынын жанында бир эски имарат бар да. Анын имаратты эстесеңиздер, бетине кездеме түшүрүлгөн. Кездемеге имараттын сүрөтү тартылып, илинип коюлган да. Алыстан карасаң, бир татынакай жакшы эле кооз имарат турат да, бирок жанына карасаң кездеме, имарат эмес. Мен артынан өтүп караганда көргөм, ал урап калайын деген эски имарат. Мен эмнени айтайын деп атам? Маселени ошол эски имаратты чечип койгондун ордуна, оңдоп койгондун ордуна кездеме менен жашырып коюп атышат. Бүгүнкү биздин оппозиция тарап ошол көйгөйдү чечүү жолдорунан баштабастан аны форманы киргиздик, ушул менен чечилди деп адамдардын көзүн боеп алдап атат деп айтсам болот. Жана мен дагы бунун тамыры эмнеде? Тамыры бул экономикалык фактор. Ошол эле адамдардын кирешеси бирдей болбой аткандыгында, өлкөдөгү байлар менен кедейлердин ортосундагы ажырым өтө чоң болуп кеткендигинде. Мунун чечүү жолдорун биз ошол жактан башташыбыз керек. Биз орто катмарды көбөйткөндө гана ушул маселе өзүнөн өзү чечилет деп айтмакчымын. Экинчиси бул мектептеги тартип деп атат. Мектептеги тартип форманы кийгизип койсок эле болбойт албетте. Барыңыздар мектепти элестетип көрүңүздөр. Карап көрөлү, баардыгы окшош кийинсин. Бирок окшош кийинди деген алар баардыгынын
кылык чорго бирдей болот дегенди билдирбейт да. Бири-бирине орой мамиле жасаган адамдын үйүндөгү тарбиядан же болбосо өзүнүн табиятынан болот. Ал кала берет. Бул маселе менен биз чече албайбыз. Мындай жыйынтыксыз кадамдардан биз алыс болушубуз керек дегенди айткым келип турат. Анан дагы бир идеясы булардын айтканы билим берүү деңгээлин көтөрөбүз деп атат да. Анан бирок ошону айтканы менен булар мектеп формасынын ар кандай болгондугу билим берүүнүн деңгээлин түшүп кеткендигине байланышын көрсөтүп берген жок. Байланышы жок демек. Мен айтмакчымын, билим берүүнүн сапаты эмне качан жогорулат? Ошол билимди берип аткан мугалимдердин квалификациясын жогорулатканда гана ошол маселе чечилерин айтып берейин. Анткени мисал кылып көрөйүн, мектептерди карап көрсөңүз, бир мектепте математика жана химия сабактарынан күчтүү окуучуларды даярдап келет да, а башка мектеп болсо гуманитардык сабактардан даярдап келет. Айырмасы эмнеде? Кийими ар кандай. Бирок ошол 60 мектепте деп коелу мисалы. Ошол жакта башка мугалимдер иштейт, а бул жакта башка мугалимдер иштейт. Демек биз билим сапатын көтөрөбүз десек, мугалимдерден башташыбыз керек, ал жактан эмес. Анан дагы эмне үчүн биз булар социалдык маселени чечпестен жашырып атат деген идеяны толуктап коеюн. Булар айтып атат, баардыгы окшош кийинсе, эч ким кимге ким бай экени билинбей калат деп атат да. Бирок азыркы күндө ал маселе аны менен гана чектелбейт. Ал булар сунуштап аткан форма телефон, iPhone менен эле чектелип калат. Бирөө iPhone'го күчү жетет, бирөөнүкү жетпейт. Аксессуар менен эле чектелип калат. Же болбосо биз кийим кийгизкенибиз менен бут кийими, ошол эле аксессуарлары, баштыкчалары, китеп салган баштыкчалары ошол жактарынан чектелип калат. Дагы мен бир маселени көтөргүм келип турат. Булардын эмне үчүн сунуштап атканын эмилгеси иштебейт. Анткени бул маселенин актуалдуулугу салыштырмалуу төмөн. Биз билим берүү тармагында алгылыктуу иштерди көрө турган болсок, башка маселелерден башташыбыз керек. Азыр бизде эң көйгөйлүү болуп аткан рекеттен баштасак, ошол ресурстарды ошол жака чаппасак, ошол бизде актуалдуу маселе болот. Демек, бүгүнкү айтып атканын актуалдуулугу жок. Суицид деп атат. Ушул форманын айынан суицид жасаганды мисалын келтирип берсин, бирок рекеттин айынан суицид жасап, же болбосо рекеттин айынан тебип өлтүрүп салган учурлар толтура эле болуп атат Кыргызстанда. Дагы бир маселе. Мектептерде биз эмне дейбиз? Дайыма эле мугалимдер жетишпейт, китеп, окуу куралдары жетишпейт деген маселени коюп беребиз да. Ошол маселеде турганда ушул форманын актуалдуулугу түшүп калат, жоңураак. Жана дагы бир өлчү бул менин өзүмдүн кесиптешимдин аргументтерине токтолуп кетсем, ушул мыйзамдын аткарылыштарын жөнүндө айтылып атат да. Бул мыйзам аткарылбайт. Анткени бул жакта эгер ошону биrdиктүү формада келбесең, кандай чара колдонулганы көрсөтүлгөн эмес. Мүмкүн биз сабакка киргизбей кое турбуз. Мүмкүн биз аны айып сала турбуз. Бирок андай кыла турган болсок, окуучулардын билим алууга болгон түздөн түз укугун чектеп койгон болобуз. Элестетиңиздер, бала кечигип келди, анан эмне кечигип келдиң деп 5 мүнөт убакыт алынат. Эмне тапшырма кылбадың деп 2 мүнөт дагы 5 мүнөт убакыт алынат. Форманы кийип келбедиң деп дагы талаш болот. Демек, билим берүүгө болгон убакыттын баардыгы ошону териштирүүгө эле кетип калат деген идеяны көтөрүп атабыз да бүгүн. Анан ошол билим берүү процессин ошону айткыбыз келип турат. Жана мен жалпылап айтканда бүгүн өкмөт тараптын айткандарына биздин каршылаштар эч кандай бир жүйөлүү аргумент бере албады да, негизиненчи идеялык жактан деле бере албады деп айтмакчымын. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Тастыктоочу тараптын мүчөсүнө терең ыраазычылык билдиребиз. Анда кеп кезеги төгүндөөчү тараптын мүчөсүндө сиздин убактыңыз 5 мүнөт, биринчи акыркы мүнөттөрдө суроо берүүгө болбойт. Сиздин убактыңыз башталды. Саламатсыздарбы, арыбаңыздар, соттор коллегасы жана ошондой эле биздин өкмөт тарабыбыз. Аны эмес оюнду баштап кетсек, биз толук түрдө биздин резолюциябызда бул 2015-2016 жылдагы бул бирдиктүү формасы жөнүндө талкуулап жатканбыз. Тилекке каршы өкмөт тараптын бул толук түрдө бул резолюциядан чыгып башка бир тармакка кирип кетти десек жаңылышпайбыз. Аны эмес бул биринчиден болуп өкмөт мүчөсүнөн өкмөт мүчөсү бизге эмне сунуштап кетти? Биринчиден болуп эле бул орой жасайт. Ал нерсе биримдик формасын кирсек деле алар орой жасай берет, боло берет деп жатышат да. Бул нерсеге мен Себат билим берүү мекемесин айта кетсем болот. Себеп деген мына 22 жылдан бери Себат билим берүү мекемеси толук түрдө күчтүү мекеме, билим берүү мекемеси деп эсептесек болот. Себеп деген аякта да ошо 22 жылдан бери бирдиктүү формасын кийгизип келет. Аякта билим берүү деңгээли күчтүү, мугалимдер да күчтүү. А булар болсо аякта дагы ошо ынтымак, ошо биримдиктүү форманы киргизген эң негизги себеп да болуп, бул ынтымактуулук болгондо, аякта ынтымактуулук болуп эле орой болбой эле биримдиктүү болуп эле жакшы болуп келе атпайбы? Тилекке каршы булар ушуну киргизип койсоңор эле алар боло берет дегенге бул нерсени айткым келип жатат. Анан дагы бул ошо үчүнчү дагы нерсеси бул экинчи нерсеси бул акциялардык телефон менен эле чектелип калат деп жатышат да. Бул чектелип калат деп жатат да. Бул нерсе анан дагы
дагы бир нерсеси бул рекетчилик деген рекетчилик жөнүндө айта кетсем, бул рекетчилик болуп жатат. А бул нерсеге бул мен ала качуу жөнүндө айта кетсем болот. Ошо бул демилге эмне үчүн көтөрүлгөнүн айта кетсем, бул демилге бул ошол жогорку кеңеште бул жана окуучулардын ошо салонго барганда болуп кыска кийинүүсүн негизинен келип чыккан нерсе болуп жатпайбы? Ушул нерсеге мен дайыл катары бир нерсени айта кетсем, бул ала качуунун фактысын айта кетсек болот. Бул ошо 2013 жылында катталган экен, 263 жаран ошол ала качуунун жарандары катталган экен. Булардын көбүнчөсү окуу жашындагы кыздар катталган экен да. Так маалымат бере кетсек, бул 53 бул 18 жашка чейинкилер окуучулар кирген экен да. Дагы бир нерсе бул ушул ажырашуу жөнүндө, ала качуу жөнүндө бул далил катары айта кетсем, бул өзүңүздөр билгендей эле бул жеке өзүмдүн демилгем эмес. Бул деген мына өзүңүздөр билгендей эле бул ала качуу. Мисалы үчүн мен муну 9-11 класста белесип көрөлү да. Бул 9-11 класска мен билбейм. Мисалы үчүн мен ала качкым келет. Муну ошо ала качып кетиши мүмкүн. Толук түрдөчү. Мен ал окуп экенин билбейм. Бул жерде өзүнчө 9-11 класс экенин бирдиктүү ошо форма кирип жатабыз. 9-11 класска бирдиктүү форма деп. Ошол аркылуу дагы мектебине барат. Мен дагы бир нерсе бул ошо дайылгат айта кеттик. Анан дагы бир нерсе бул ошо бирдиктүү форма киргенден кийин бул ошо бир адамдардын ошо бири-бири мындай кааланбайт келишпестиктер дагы мындай толук жол жабылат десек болот да. Башкача айтканда бир ok менен эки коюн атып жатабыз да. Алардын ошо социалдык абалын да чечип берип жатабыз. Башкача айтканда бул ден соолугуна дагы зыян келтирүүчү нерселерин чечип берип жатабыз. Мына өзүңүздөр билгендей эле, баарыбызга белгилүү болгондой эле, бул жинсы кийгендер, бул штака кийгендер дагы бул ден соолукка зыян келтирет, өзүңүздөр билгендей элечи. Ошол нерсени айткым келип жатат. Бул нерсеге ошо ажырашуу жанагы рекетчилик болуп жатат дегенге. Анан да бул өкмөт тарапка бул бир нерсени чакырып кетмекчимин. Бул негизги нерсебиз, бул биринчи кадамыбыз болчу да. Булар айтып жатат, өкмөт тарап мындан караганда башка бир имарат оңдоп ушундай түзөсөңөр болмок депчи. Бул биринчи кадамыбыз болуп жатат да, урматтуу. Ошону эске алып коюңуздар. Анан дагы ошо биздин эң негизги позициябыз, карманган нерсебиз эмне болуп жатат? Биринчиден эле болуп эле бул ошо адамдардын социалдык абалын чечип берели деп жатабыз. Мисалы үчүн азыр мен өзүм деле алсам, бул бир секундта, 30 секундта мен өзүм деле ала турган болсом, бул мен школьник болсом, мен мисалы үчүн башка бир байдын баласы анын баласына кычырап бүгүн жакшылап келсе, мен психологик жактан да мен аны окууга көңүл бурбай эле, мен ага көңүл буруп, мен эртең ошо кийимди кийип келишим керек деп дагы кылмыш жолуна барышым керек деген сыяктуу жол болот десек да жаңылышпайм. Ошол менен сөзүмдү аяктабакчы. Берген окуучуга чоң рахмат. Сөгүндөөчү тараптын мүчөсүнө терең ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе биздин оюн ушуну менен дебат бүттү. Ал эми азыр биз трибунага эркин парламентарийлерди, чечендерди 3 мүчөсүн чакырабыз. Чыгып өз ой пикириңиздерди бүгүнкү оюн боюнча билдирсеңиздер болот. Саламатсыздарбы? Менин атым Өмүрбек Факылбек. Мен бүгүн өкмөткө жана оппозицияга бир идея айткым келип жатат. Өкмөткө ойной турган идея, мисалы менин бир досум бар болчу да, Актан деген. Ал дайыма жакшы кийинип келчү. Мен суктанчумун, ошо Актан сонун кийинет депчи. Апа мама сурачумун да, Актандын үй бүлөсү, ата энеси ким болуш дейт десе, ай балам, ал деген абдан билимдүү болчу. Сен да жакшы окусаң кийин ошондой адам болосуң дегенде, мен дагы билимдүү адам болсо, демек мен дагы ийгилик болот экен да, окушум керек деген мотивация жаралчу да. Оппозицияга болсо, мисалы бүгүнкү күндө көйгөй эмне болуп атат? Окуучулардын концентрациясы билимде эмес, биринчи кезекте эмес, экинчи орунда келип атат да. Биринчи кезекте болсо, бул ким эмне кийип келди, ким кандай кийинет деген нерсе чыгып атат да. Ошондуктан бирдиктүү форма болсо, бул концентрация билимге кетмек да, кийимге эмес деген нерсе чыгып атат. Рахмат. Саламатсыздарбы, эркин парламентарий, бүгүнкү оюнчулар. Оюн деңгээли абдан мыкты болду, бирок менин оюмча
дагы далилдүүрөөк, дагы фактылар менен, дагы конкреттүүрөөк ойносоңор абдан жакшы болмок. Биздин урматтуу калктар тобуна дагы бир аз көзүнө айкыныраак көрмөк. Ал эми бүгүнкү тема туурасынан талкуулай кетсек, менин оюмча Америкада эркин форма, ал эми Японияда болсо баардыгы бирдей форма менен окуп келишет. Бирок эки мамлекеттин тең билим деңгээли абдан жогору да. Менин оюмча бул кеп формада эмес, кеп башка жерде да. Биз ракурсубузду жеке эле бул тышкы келбетке эмес, ал эми билим структурасы менен ичине карасак абдан жакшы болмок. Арбаңыздар кадырман телекөрүүчүлөр жана ушундай эле жалпы дебат сүйүүчүлөрү. Мен Нурсултан Бейшимбек уулу, Кыргыз Улуттук университетинин мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультетинин 2-курсунун студенти. Бүгүнкү оюн боюнча айта турган болсок, чынында оюн кызыктуу болдук, бирок далил факттар азыраак болду. Себеби айтайын дегеним, бүгүнкү күндө билим системасын, билим деңгээлин көтөрүү үчүн чынында мектеп формасын канчалык деңгээлге көтөрүш керек жана кандай кылыш керек деген Апайса тарап өзүнүн фактыларын толуккандуу айтты десек жаңылышпайбыз. Жана ошондой эле урматтуу билим деңгээлин көтөрүү үчүн чынында эле бирдиктүү форма керек. Себеби булар айтып кеткендей, социалдык ажырымды бөлүп кароо үчүн. Демек, студенттер, окуучулар мектеп жашында бири-биринен айырмаланбаш үчүн, алардын билим деңгээлинде болгон, билимге болгон басым күчөтүш үчүн сөзсүз түрдө бирдиктүү форма керек деп эсептейм. Чоң рахмат. Рахмат дагы бир спикерге мүмкүнчүлүк берелик. Саламатсыздарбы кадырман телекөрүүчүлөр, бул негизги оюнда айта турган сөзүм, бул дебаттын эрежеси боюнча бул ислам динин кошо турган бул эң чоң ката деп эсептейм. Хиджаб туурасында бир аз маселе көтөрүп чыкты да, бул нерсе такыр кошулбаш керек деп. Экинчиден, оппозиция тараптын дагы бир чоң кемчилиги бул ошол бай баланын кийингени менен кедей баланын кийингенин кемсинтүүсүнөн улам суицидке келип чыгат деп жатат да. Бул факт менен такыр далилденбеген нерсе, ошондуктан бул нерселерге бир аз көңүл бурсак деп эсептейм. Ыраазычылык билдиребиз. Биздин сөзмөрлөргө анда эмесе жыйынтык чыгаруу үчүн төгүндөчү тараптын жетекчисин трибунага чакырабыз. Сиз 3 мүнөт убакыт ичинде бүгүнкү оюн боюнча өз жыйынтыгыңызды бермекчисиз. Кайрадан саламатсыздарбы? Анда эмесе бүгүнкү оюндун анализ өтсөк, бул жыйынтык оюн кандай жүрдү? Оюнда эмнеге жеттик жана эмне кагылышуулар болду? Жана аягында эмнени биз ала алдык? Ошол боюнча анализ жаап бермекчимин. Бүгүнкү негизги тема бул нукта, бул деген бирдиктүү мектеп формасын киргизүү болчу да. Бирдиктүү мектеп формасын киргизүү. Ал эми ырастоочу тарап буга каршы чыкмак. Буга каршы чыкпай эле булар билим деңгээли, билимди алуу бул мектеп формасын киргизгенде биз билимибизди жогорулата албайбыз. Биз деген мугалимдердин деңгээлин көтөрсөк, же болбосо башка нерсе кылсак, же болбосо жана аракетчилик чечсек, анан билим жогорот. Урматтуу, бул бирдиктүү мектеп формасы буларга каршы эмес. Буларга каршы келбейт. Наоборот, чогуу кылыш керек. Бирдиктүү мектеп формасы эч качан билимди артка тартууга каршы кылбайт. Наоборот, биринчи кадам болуп эсептелет. Урматтуу, биз биринчи кадам жасап алып, анан экинчи кадамга өтүш керек да. Мисалы үчүн бир тепкичти басып, анан экинчи тепкичке өтөбүз да, сразу экини аттай албайт. Ошондуктан биринчи кадамды биз ушуну жасап алалы, андан кийин өзү ырасы менен кете берет да. Бул өкмөт ырастоочу тарап болсо чыгып эле ошол мисалы үчүн немен айтып атышат да, мындай билим мугалимдердин деңгээли жамандыгынан биздин билим деңгээлибиз аз болуп атат, жана болсо рекетчилик көп болгондуктан ошол аз болуп атат. Буга биз каршы чыкпайт, бул бирдиктүү мектеп формасычы. Бирдиктүү мектеп формасын киргизүү менен биз бирдиктүү мектеп формасы негизги идеясы эмне болуп жатат? Урматтуу, социалдык ажырымды чечүү болуп жатат. Бай балдар менен кедей балдардын айырмасын мындай бирдей отургусуу, жана ал кандай эффективдүүлүгүн көрсөтөт экенин айтып берип жатам. Себапты айтып жатам. Мисалы үчүн Туркияда деле бирдей форма кийишет. Мисалы үчүн Казакстан, Өзбекстан, Россияда да ушундай демилгелер көтөрүлүп, ушуну мыйзамга кирип жатат. Эмнеге биз артка кетиш керек? Эмнеге биз ошону чечкендин ордуна кайра башка маселелер көтөрүш керек? Биринчи бир маселени чечип алалы, анан кийин чечебиз да, ошонун өзүнүн ырасы менен. Бүгүнкү күндө ырастооч тарап ал нерсени караган жок да. Мисалы үчүн бул ырастооч тарап негизи оюнда бирдиктүү билим формага каршы чыгыш керек болчу. Формага каршы чыгыш керек. Булар болсо башка маселелерди көтөрүп атат да. Башка маселелер көтөрүп атат. Рекетчиликти айтып атат, мугалимдердин билим деңгээли ылдый экенин айтып атат. Негизги темада формага каршы чыгыш керек болчу. Вот, ошонун негизинде бул ырастооч тарап жеңилип калды деп айта алам да. Анткени биздин мектеп формасынын негизги инициативанын негизги пайда болуунун идеяларын айтып берип жатабыз. Ошол эле кемсинүү болуп, анын кесепетинен эмнелер пайда болуп жаткан, суицидке барып аткан, жана болбосо жанагындай кыздардан ала качууга кетип аткан, жана алар билимди атаандаштык кылбай,
билимде асандаштык бар, алар деген кийимде асандаштык болот да. Эгерде биз бирдиктүү мектеп формасын кийгизсек, алар кийимде эмес, билимде асандаштык болот. Жана биз айтып кеткендей, бүгүнкү мектеп окуучулары эртеңки келечек ээлери деп жатабыз. Мекен каяктан башталат? Мектептен башталат. Эгерде биз мектепке дисциплина, мектепке мыйзамды орното албасак, анда башка жерге орнотобуз деп биз аракет кылбай эле коюш керек да. Биринчи мектептен башташ керек. Жана ушул бирдиктүү форманы киргизүү менен биз билим деңгээси жоголот, жана окуучулардын кийимде эмес, билимде атаандаштыгын күчөтөбүз демекчимин. Чоң рахмат. Төгүндөөчү тараптын жетекчисинин сөзүнө ыраазычылык билдиребиз. Анда тастыктоочу тараптын жетекчисине кеп кезегин берсек, сиз 3 мүнөт ичинде өз жыйынтыгыңызды чыгарсаңыз болот. Чоң рахмат, дагы бир жолу баарыңыздарга саламатсыз демекчимин. Бүгүнкү күндө бизге каршы турган тарап эмне деген маселелерди көтөрүп жатат. Биринчи бул социалдык ажырым деп жатат. Окуу деңгээлин, тартип жана эң абсурдтуу болгон ала качуу маселесин көтөрдү. Ала качуу маселесинде сак эле айтайын, буга ылайык бир мыйзам кабыл алынган, азыркы күндө жазалынып келатат. Бул мыйзам кабыл алып силер ажырашууну чечебиз деп умтулбай эле койгула. Буга ылайык уже кабыл алынган мыйзам. Экинчи жагынан, эми социалдык ажырамга келсек, биз айтып жатабыз. Социалдык ажырым бул ал жалбырактар эле. Биз тамырына баралык деп атабыз. Тамыры башка жерде. Ошону алектенсе болмок. Биз бүгүнкү күндө социалдык ажырым деп туруп анын кесепети менен күрөшүп жатышат. Булар ал жоюп коебуз деп. Бирок бул туура эмес күрөш. Себеби бүгүнкү күндө кийим эч нерсени чечпей калган. Кийим бүгүнкү күндө жөн эле кийим нерсе да. Бүгүнкү күндө iPhone деген нерсе бар. Бүгүнкү күндө сумка деген нерсе бар. Телефон деген нерсе бар. Дагы бир нерсени айтып кеттик. Дискриминация дедик. Бул эки эле кийим пайда болот. Арзан баалуу, кымбат баалуу. Ошондо арзан баалуу кийген адамдарды кымбат баалуу кийгендер бөлүп, сен начар кедейдин баласы экенсиң деп, ошондо башталат силердин социалдык ажырымыңар. Ошондо бул жерден толугу менен жеңилип атат силердин идеяңар. Андан кийин билим деңгээлин көтөрөбүз деп, тартип орнотуу аркылуу дедим. Булар айтышат, кийим кийип калса эле баары тартиптүү болуп калат деген суроону карабаш керекпиз. Бүгүнкү күндө тартип бул эмне? Бул сиз экөөбүздүн мамилебиз. Эгер менин мамилем жаман болсо, мамиле деңгээлим, адамдык деңгээлим жаман болсо, менин мамилем жаман болот сиздерге болгон. Ал мен кийимимен такыр көз карандысың нерсе. Себеби мен канчалык кычырап кийинип турамбы, канчалык сизге окшош кийинип турам. Баары бир менин адам деңгээлим жаман болсо, мен сизди чаап качып кетем мектепте. Ошон үчүн бул жерде башка маселе каралыш керек болчу. Андан кийинки булар дагы бир нерсени айтты, себат, аркы беркелер жөнүндө. Бирок себатты бул жерге аралаштыруу биринчиден туура эмес нерсе болуп калат. Себеби себатта билим башкача берилет, билим күчтүү берилет, күчтүү мугалимдер менен берилет. Биздин орто мектептерге аларды салыштыруу такыр туура эмес деп эсептейбиз. Андан кийинки, эми биз кандай баа бердик бүгүнкү темага? Биз конкреттүү көргөзүп берип атабыз. Заман эмнени талап кылып атат дейт. Заман креативдүү адамдар талап кылат деп атабыз. Буларга каршы чыктыбы ошол нерсеге? Булар биз стандартташтырып салабыз дейт баарынчы. Бирок бүгүн заман талабы ар тараптуу талап кылып атат. Ар тараптуу талант өсүп чыгыш үчүн биз адамдын эркиндигин, индивидуалдуулугун чектебеш керек экенин көргөзүп бердик. Ошон үчүн бул жерден толугу менен жеңип атат биздин идея. Андан кийинки мыйзамдын аткарылышы дедик. Бир мыйзамды киргизип туруп, башка бир мыйзамды, чоң рахмат, башка бир мыйзамды терселебеш керекпиз. Бир эле мисал келтирдим мен сиздерге. Бир адам мисал үчүн кийими кир болуп калып, джинсы кийип барса эмне болот? Аны сабакка киргизбей коюшу мүмкүн, сен кийинбей келдиң деп. Бирок ал билимге болгон укугу чектелип калып атпайбы, урматтуу анда? Бул жерден дагы оппозиция тарап эч кандай ойлонгон жок бул жактан. Экономикалык факторду айттык. Бул жака да такыр каршылык чыккан жок. Ошон үчүн биз айттык, орунду жашырсак, өлүм ашкере болот. Бүгүнкү күндө биз жөн эле альтернативдүү түрдө рекетчиликти карап көргүлө, балким мугалим зарплатасын карап көргүлө дедик. Биз ал жерин сунуштаган жокпуз, ошондо ойнойбуз деп. Башка маселени карап көрөлүк дедик. Ошондуктан биздин каршылаш тараптар бүгүн толугу менен жеңилип калгандыгы бизге белгилүү болду. Чоң рахмат. Ушуну менен биздин мектеп формасына арналган оюнубуз соңуна чыкты. Мынакей кадырман телекөрөрмандар, сиздер жогоруда биздин жаштардын ой пикирине ортоктош боло алдыңыздар. Алар бул багыттагы өз чеберчиликтерин кандай деңгээлде көрсөттү? Биз жогоруда теле берүүнүн башында эскертип өткөн Калыстар тобуна кеп кезегин берсек, Калыстар тобу азыр өз баасын биздин оюнчуларга бермекчи. Анда кеп кезеги Темирлан Бекботоев Мекенчил жаш коомдук уюмунун төрагасына берсек. Оюн абдан кызыктуу болду. Бирок анча-мынча баягы аргументтер аз болуп, фактылар аз болуп калды.
баамында. Бул албетте биринчи чиновниктер жана көкжөтөлдөн биринчи Жакшылык Айтбаев биринчилерден болуп, мазмуну бир азыраак жоголуп, аргументтер дагы азыраак болуп калды. Анан Аскаров, Баялы бул командадан активдүүлүгүн көрсөттү. Презентация дагы абдан жакшы болду, аргументтер болду, мазмуну менен айтылды сөз. Андан экинчи чиновниктер командасына келсек, Эмил жакшы жаратмандыгы менен жакшы Эмил Талайбек жакшы ойноду. Мазмуну дагы, аргументтер дагы болду, аз болсо дагы. Айбек азыраак эмелер болуп калды, төмөнкү балдар. Ошо ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү биздин дебатчылар канчалык деңгээлде оюн куруп бере алышты кыргыз тилинде. Мына ушул боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы мамлекеттик тил боюнча комиссиянын адиси Альфира Сыпатаева эжекебизге кеткезегин берсек. Көкчөтөл командасынын Жакшылык Айтбаев өзүнүн сөзүндө бир 2-3 ирет колдоно алды. Эми бул көнүп калган, калыпташып калган кептен чыгаруу кыйынга турат, бирок ошентсе дагы бир 2-3 жолу колдоно алды. Чиновниктер командасынан Эмил уулу Талайбек кайра тастыктоо иретинде кайталап чыккан учурда вот наоборот деген сөздөрдү бир катар колдоно алды. Бул дагы өзүңөн кептик кирештен четтетүү жагын карап көрүү жакшы болмок. Ал эми өзүнүн жыйынтыктоочу сөзүн Жоомарт Жолдошов агайыбызга берсек, Жолдошов & Partners юридикалык компаниясынын президенти. Аралаңыздар да бир жолу. Мен жалпы дебаттын жыйынтыгы боюнча бир позицияга келе алган жокмун. Бул эмнени тастыктайт? Бул тастыктаган сиздердин деңгээлиңиздер. Мен жеке оюм боюнча деңгээл жакшы эле болду. Себеби аргументтер аз деп белгиленди. Албетте аз, бирок жок эмес аргументтер болду. Эки жактан өзүнүн жеке турган позицияңар болду. Мен аны түшүнө алдым. Албетте ал жакшы нерсе, бирок аздыгы чынында эле бар. Мисалы, негизги эле аргумент кылган чиновниктер тараптан бул социалдык ажырымды ажыратуу болуп калды. Сиздердики болсо ага каршы турган аргументиңиздер бул социалдык ажыратымды кийим катары эле эмес, башка жагынан деле көрүнүп калышы мүмкүн дегенчи. Бул абдан жакшы орчундуу маселелер болду, буларга өтө жакшы баа берилди. Албетте презентация боюнча мен эми жакшы жактарыңыздар бар, өсүш бар. Сунушум, келечекке болгон сунушум сиздердин өсүүңүздөрдү өзүмдүн каалоо менен бирге айтып кетчү нерсе. Жалпы эле дебатчыларга убакыт болгондо, мисалы 5 мүнөт убактыңыздар болсо, сиздер ошо 5 мүнөт убактыңызга көп бир текстти жазып алып туруп, ошонун ичине баарына эле салып туруп, киргизип салууга аракет кылып, тез окуунун ордуна, биз эмне үчүн мисалы жарыш сөзгө ушунчалык кыргыз баа берген. Бул ошону аз сөз менен болсо дагы тактап туруп, ордуна айтып туруп, белгилегенге аракет кылган да. Ошол 5 мүнөт берип атат Нурбек мырза. Ошол 5 мүнөткө чоң бир текстти тез сүйлөп киргизе алганын ордуна, ошонун ордунан башка сөз таап туруп, ошол маанини жеткиргенге аракет кылсаңыздар. Бул албетте Жакшылык мырза сизге тиешелүү. Себеби башында абдан ушунчалык тез ошол убакытка киргизип салганга аракет кылдыңар. Андан кийин Талайбек мырзага да бир сунушум бар. Мисалы, биз угуп атканда сиздерде отурупчу, абдан кунт коюубуз. Себеби бул абдан чоң жоопкерчиликтүү орун да. Ошондуктан сунушум бир сөздү айткандан кийин, же бир ойду айткандан кийин кайталоонун кереги жок да. Колуңуздардан келишинче дагы башка мисал алып, дагы башка нерсеге өткөн аракет кылыңыздар. Себеби бир нерсени кайталай берген сайын ал жөн эле сөз болуп кетип атат да, кийинки сөздүн уже баамы жок болуп калып атат. Андан сырткары презентация ачып сүйлөө боюнча Талайбек мырза, сиздин өзүнүн ордуңуз, позицияңыз, алып жүрүүңүз абдан жакты, жана Баял мырзаныкы азаматсыз. Шашпай орунду. Себеби аргументтерди угуп туруп, ага дагы каршы аргумент таап чыгуу бул оңой нерсе эмес. Ошон үчүн кийинки сиздер экөөңүздөр жакшы эме кылдыңыздар дейм. Ал эми Айбек мырза жаман эмес, жакшы. Ой бар бардыгы. Бирок менин оюмча баамда сиз көбүрөөк шашып аттыңыз окшойт.
шашып кетип атпаңыз. Шашуунун кереги жок. Ошол эле өз оюңузду тактап алып туруп, өзүңүздүн аң сезимиңизден бир орунду кылып туруп эле, анан кийин шашпай эле ошону элге жеткирген аракет кылыңыз да. Бул жерден чыгып эле сөздү айтып салуу эмес, ал эми сөздүн мааниси ошол так ордуна жетүү да. Сиздер эле ошол чыгып айтып аткандай. Чоң рахмат, алкыш. Терең ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе өз жыйынтыгын чыгаруу үчүн жалпы оюнда ким жеңди, ким жеңилди, мына ушул боюнча Темирлан Бекботоев агай өзүнүн жыйынтыгын чыгарып берсе. Жыйынтыкты улутуп койсом, абдан жана жогору талкуулардын мүчөлөрү да айтып кетти, жакшы оюн болду. Бир тарап жеңиш керек экен, бир тарап жеңиш керек экен. Упайларды улутуп койсом, өкмөт тарап 138 упай менен биринчи орунда, андан кийинки упай оппозиция 131 упай. Өсүп келе жаткан жаштар бул кичинекей көчөт сыяктуу. Бул көчөткө кандай суу куюлуп, кандай азыктар берилет, албетте келечекте анын түшүмү ошого байланыштуу болот. Андыктан биздин жаштарга колдоо көрсөтүү максатында биз жарыш сөз теледебатын мындан ары дагы улай бермекчибиз. Ассаламу алейкум.